Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу баба дыйкандар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн болсо уулум экөөбүз дыйканчылык кылайын деп чечтик, багбанчылык. Өзүбүздүн үйдүн чарбагына, огородко малина, ежевиканын көчөттөрүн олтургузайлы деп чечтик. Бүгүн барып көчөттөрүн алып келдик. Ежевиканын 3 сортун алып келдик. Так. Мындай Натчес дейт. Анан могул Лохнес деген. Анан бул болсо так. Бул болсо Prime Art Freedom деген ежевиканын көчөттөрү экен. Адан тышкары малинанын көчөттөрүн алдык. Могул көчөт болсо Шехиба деген көчөт экен. Бул малинанын көчөтү, эки бушат турган көчөт. Адан тышкары могул эки баштыкта Полька Полана деген эки малинанын сорттору көчөттөрүн алып келип отургузуп баштадык уулум экөөбүз. Муну бөлүшүп жаткан себебибиз бул көчөттөр кымбат көчөттөр экен. Бир даанасын 180 сомдон алдык. Ар бир даанасын. Могул Полька Полана деген 50 сомдон алдык ар бир штугун. Боланып баштаптыр. Полькаскен, бул да Полана. Анан көпчүлүгүбүз эле жаз келгенде ушундай суроо берип атсак керек. Ушундай көчөттөрдү алып тиксекпи? Тиксек кандай болот? Өсүп кетеби, өнүп кетеби, же курап калабы? Бекер чыгымга учурап калабызбы деген суроолор болсо керек. Анан биз эми уулум экөөбүз чыгынып, жакшы ниет кылып, ушу көчөттөрдү алып келип тиктик. Ушул баштыктагы көчөттөр эле 10 000 сом болуп калды. Эми буюрса түшүн берекесин берет. Ошол актайт деп ниет кылып тигип атабыз, бисмилла деп. Значит, көчөттөрдүн мынакей көчөттөрдүн аралыктарын 1 метрден тиктик. Ал эми жөөк аралыгы 2 метр. 2 метр кылып тиктик. Балам шыр эле суу куюп атат. Ар биринин түбүнө жарым чилектен суу куюп, суу куйгандан кийин да монтип ачылып калган жерлерине кайда топурактан себелеп коюп атабыз. Мондай суу куйгандан мондай кылып аба кирген жерлерин жаап жатабыз. Эми кандай кылып отургузуп атабыз деген суроого. Биз буну таякча кылып алдык. Онда белги койдук. Көчөт аралыгы 1 метр кылдык дагы. Күрөк менен казып эле. Күрөк менен казып эле отургузуп атабыз. Тамырларын эч нерсе берген жокпуз. Эми интернеттен карасак көп экен аябай эле. Айт болгондо, анан күн чыкканда тигүү деген эмелер кеңештер көп экен. Биз өз билген ыкма менен эле көчөттөрдү деле алган жокпуз. Түптөрүн эч нерсеге малган жокпуз. Монда болгон көчөттөр. Ушуну улум темке мону эметчи.
Onu karmap duruyor öyle. Başlap maydalap duruyor öyle. Tüyünü sevip kolmen basıp koyadabız. Butmayan basbala dedi. Kolmenen de. Denenin salmağın menende. Şutup basıp. Çekelerini kırdap koyadabız. Algaç su kuyganга layakты çönökçe kılıp. Şunday böyle oturup atабыз. Жана карневин аркы беркеге малла дейт, эми аны кылып койсо зыяны жок болуш керек. Биз мондай шартта эле тигип атабыз. Анткени жер семиз жер биздики. 2 жылдан бери, 2-3 жылдан бери эч нерсе айдалбай, чөп базы эле куурай басып аткан. Куурайларды чогултуп өрттөп атабыз. Былтыр жылкынын кыгын чачканбыз. Билесиздер, биз жылкы багабыз. Жылкынын кыгын чачканбыз, ушул кыктар бар. Өлем жер семиз эле. Анан буюрса өсүп баштаса, буюрса, анан жанагы кошумча органикалык кубат берүүчү заттарды пайдаланабыз. Биз ушу колдон келишинче табигый нерселерди колдонуп, экологиялык таза өсүмдүк өндүрөлүп атабыз. Өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн, туугандар үчүн жакшы мөңө таза жер жемиш болсун деп. Анан бул жөөк тигип бүткөндөн кийин бул жөөккө 2 метр аралык коюп, ушинтип тигебиз. Uzun tuğrası 14 metre. Uzunluğu 14. Tuğrası da 14 metre. Şunu жерге тигебиз. Тамчылатып суга айдап атабыз буюрса. Мондай евро куб алып келдик. 1 тонналык экен. Мондай бийиктикке койдук. Эми буюрса көчөттөрдө отуруп өткөндөн кийин жана түтүктөрдүн шлангларын алып келип монтаждап анан сугарабыз. Ошол туугандар кыскача видеобуз. Билгениңиздер, кеп кеңешиңиздер, сын пикирлер болсо айтыңыздар. Калгандагы 2-3 жөөк бар, ошол балким ошол сиздер кеп кеңешиңиздерди угуп калган жөөктөргө ошол ыкманы колдонобуз. Андыктан жаздын ар бир күнү 1 жылга тете дейт. Бизде чүй жергесинде жаз келип калды. Андыктан сиздер да чамдаңыздар. Убакыт өтүспөй мөмө жемиш, бактарактарды тигип аракетибизди кылайлы. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар, туугандар.